Жарандык коргонуунун башкаруу органдары машыгуу өткөрдү. Өлкө аймагында коронавирус илдети боюнча эпидемиологиялык кырдаал начарлап кете турган болсо, жарандык коргонуунун башкаруу органдары ар тараптан даяр. Бүгүн алардын иш аракети жана даярдыгы атайын машыгуу аркылуу текшерилди. Анда ыкчам талаа госпиталы орнотулуп, 100 орун даярдалган. Машыгуунун жүрүшүндө тез жардам унаасы алып келген бейтапты госпиталдын дарыгерлери кабыл алып, ага жардам көрсөтүштү. Иш чаранын максаты Кыргызстандын аймагында коронавирус илдетин алдын алуу жана анын жайылуусуна жол бербөө. Анткени Европа өлкөлөрү менен Борбор Азияда жугуштуу илдетти жугузуп алгандардын саны кескин түрдө өсүп кеткендигине байланыштуу карантиндик чаралар кайрадан киргизилип жатканы себеп болгон. Ушундай эле машыгуулар Манас жана Ош аэропортунда дагы өтүп, анда эпидемиологиялык кырдаал Курч өлкөлөрдөн келген жарандарды тосуу иш аракеттери көрсөтүлдү. Бизге коюлган республикалык боюнча отрядынын өздүк курамына коюлган тапшырмалар боюнча биз толук кандуу бүгүн талаа шартындагы пункттарды талаа госпиталын машыгууда көрсөтүп бердик.